Бүгүн 11-апрелде Аларча мамлекеттик резиденциясында дүйнөнүн 150-гө жакын шаарларынан, муниципалитеттердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда 5-эл аралык форум старт алды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен ишке ашырылган. Жана муниципалдык кызматкерлер үчүн ишкердик аянтчаны уюштуруу демилгесин премьер-министр Сапар Исаков колдоого алган. Эл аралык деңгээлдеги форумдун негизги милдеттери жергиликтүү өз алдынча башкаруунун милдеттерин чечүүдө, шаарлардын ийгиликтүү башкаруу тажрыйбасынын бет ачаары, ошондой эле шаарлардын муниципалитет жана эл аралык деңгээлдеги жакшы жактары болуп саналат. Ага катар эле бүгүнкү жыйындын алкагында шаар мэри Алибек Ибраимов башка шаарлар менен бирдиктүү иш алып баруу жакшы натыйжасын берерин кошумчалап, төмөнкүлөргө токтолду. Көп шаарлар катышып атат бүгүнкү күндө. Ошол биз ойлоп аткан нерселерди уже ишке ашырып, киргизген практикаларды биз эске алып, ошолордун кылган ошибкаларын биз кылбай, биз дагы ошону внедрить эткенге абдан чоң аракеттебиз. Анын үстүнө биздин Бишкек шаарында биздин көрсөтө турган нерселерибиз бар. Мына биз деген күн энергиясын колдонгон 2 котельне киргизгенбиз. Жакшы долбоор. Бул долбоор башка шаарларга да чоң кызыкты жаратып атат. Эл аралык форумга 10дон ашык өлкөлөрдүн шаарларынан атайын делегациялар жана республикабыздын бардык муниципалдык кызматкерлери катышып, жалпысынан тажрыйба алмашуу жана биргеликте кызматташуу маселелери камтылган. Бүгүнкү жыйындын алкагында Түрк дүйнөсү муниципалитет союзунун башкы катчысы Фархи Солактын айтуусунда бул учурга чейинки кызматташтык жагынан Кыргызстан менен болгон байланыш сап башында турарын жана Бишкек шаарындагы Ататүрк паркынын реконструкциялоо иштери биздин моюнда. Ага катар 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтчү Ысык көл облусунун аймагында атайын мечит да куруп бергенбиз. Мындан ары да иштерибиз уланат деп кошумчалап өттү. Bu yakta Kırgızistan'ın meyerleri menen, Kırgızistan'ın jergilikli altınca başkarı organları menen söyleşiyoruz, görüşüyoruz. Bizdin Soyuz, Munisipalitet, Tüskova, Mira en yakın işlegen köp cumhurlarda işe aşırgan memleketlerden biri Kırgızistan. Bu gelişimde forumga katışu maksadı menen geldim. Brok bilesiz Bişkek Atatürk Parkı var. Atatürk Parkı'nın canından rekonstrüksiyası biz arkalığı ketet. Anan köçmen oyunlarında Kısıkgöl'de İslam memleketlerinden köp delegasyon kelettip ötkönjülü bir savrumenli jakşı bir özünün arkitekturası menen meçit ayttı. Oşonu kıldık. Эл аралык деңгээлдеги форумдун алкагында шаардык башкаруу маселелерине керектүү жана тийиштүү маалыматтар айтылып, улуттар аралык мамилелерди жөнгө салуу, ошондой эле маданий өзгөчөлүктөрү менен шаарлардын окшоштуктары да камтылып өттү. Мындан сырткары Кыргызстандын, Орусиянын, Американын жана Германиянын шаарларынын ортосунда кызматташуу жөнүндө макулдашууларга кол коюлду. Бүгүнкү ушул форумдун алкагында биз Ярослав шаары боюнча шаары менен мындай бир достук мындай бир протоколуна кол койдук. Баарыбыз жакшы билебиз, мына союздун мезгилинде Ярослав облусунун Ростов районунда биздин Кыргызстан совхозубуз бар. Ошол совхозду ошол союз мезгилинде ошол түзгөнгө, ошону түптөгөнгө ошол кыргызстандыктар көп салымын кошкон. Келишимдин алкагында биз маданий гуманитардык жактан, соода экономикалык жактан байланыштарды күчөткөнгө мындай бир аракеттерди мындан ары жасайбыз. Маалымат катары айта кетсек, мыкты муниципалдык практикалардын форуму биринчи жолу 2013-жылы Россия Федерациясынын Пенза шаарында өткөрүлгөн. 2016-жылдан тартып форум эл аралык статусун өзүнө бекиткен. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркия Республикасына 2 күндүк расмий сапардын алкагында кечээ 10-апрелде Анкара шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы көчөдөгү улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бюстуна барды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Мамлекет башчысы Чыңгыз Айтматовдун бюстуна гүл коюп, улуу жазуучуну эскерди. Президент Сооронбай Жээнбеков иш-чарага катышкан Анкара шаарынын мэри Мустафа Тунага бюст орнотуу идеясын колдогондугу жана улуу жазуучуга болгон сый урматуу үчүн ыраазычылык билдирди. 9-апрелде Түркия президенти
президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап жатып, президент Сооронбай Жээнбеков түрк маданиятынын эл аралык уюму Түрксой 2018 жылды улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялаганын белгилеген. Менин Туркияга расмий сапарым Айтматовдун жылына туш келди. Бул тарыхый окуя деп баса белгилеген мамлекет башчысы. Чыңгыз Айтматов атындагы көчөдө бюст орнотуу идеясы Кыргызстандын Туркиядагы элчилигине таандык жана жазуучунун 2014 жылы белгиленген 85 жылдык мааракесине арналган. Бул идеяны Анкара шаарынын мэриясы колдоп, бюсту даярдоого каражат бөлгөн. Бюсттун автору кыргыз бедисчиси Чыңгыз Шакеев. 10 апрелде Ширеч насостук станциясынын кызматкеринин сабалышы боюнча Өзбекстандын Сох районунун акими менен Баткен облусунун акими Сох аймагында жолугушту. Жолугушууга райондук милиция, прокуратура жана чек ара кызматтарынын жетекчилери да катышууда. Ушул тапта Сох анклавы менен чектешкен суу башы айылынын тургундары кыргыз-өзбек чек арасында топтолуп турушат. Алар Ширеч насостук станциясын иштеткени барган кызматкерлер буга чейин да Сохтук тургундардан ыдык көрүп жүрүшкөнүн айтышып, суунун үзгүлтүксүз берилишин талап кылып жатышат. 10 апрелде суу башы айыл өкмөтүн суга суу менен камсыз кылган Ширеч насостук станциясынын кызматкерин Сох анклавынын Шархабад айылынын тургундары салып салышкан. Башынан жаракат алган моторист Баткен облустук ооруканасына жеткирилген. Айыл өкмөт башчынын маалыматы боюнча насостук станция жайгашкан жер Кыргызстанга таандык. Бирок ал Сох анклавынын ичинде. Буга чейин да эки тараптын ортосунда сууга байланыштуу чыр-чатактар катталып келген. Ушул тапта Сох анклавы тараптагы кыргыз-өзбек чек арасында милиция кызматкерлери, чек арачылар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп кырдаалга көз салып турушат. Кыргызстанда террористтик жана экстремисттик кылмыштар боюнча соттолгон 517 адам жазасын аткарууда жана алар белгиленген мөөнөттүү жыйынтыкталып эркиндикке чыккан соң кайрадан кылмыш кылууну улантабы. Дал ушул маселелердин негизинде жыйынтыктуу пресс-конференция өткөрүлдү. Конференциянын башкы максаты экстремисттик жана террористтик кылмыш кылып бүгүнкү күндө жазасын өтөп жаткандар менен аларды бул жолго эмне түрткү кылган, кайра мындай иштерге аралашпоосу үчүн анализдер жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бул иш-чара Ыйман фондусунун демилгеси менен ишке ашып, ага мамлекеттик аткаруу кызматы жана улуттук коопсуздук кызматы колдоо көрсөтүп, биргеликте иш алып барышкан. Тең бүрсүн булардын жаза менен өсүп бүтөт. Эгерде убактылуу кесилген болсо, алар кайра коомго келип, аралашып, мурдагыдай бир коркунучтуу идеологияларды алып жүрбөй, алардан тазаланып келип, жакшы жаран болсо деген ниеттебиз да. Бирок бул багытта мындай инструменттерди, методологияны канткенде системдүү иш алып барабыз. Булар боюнча буга чейин бир фундаменталдуу иликтөө болгон эмес болчу да. Анан ушул жаза аткаруу кызматы менен биргеликте Ыйман фонду ушул долбоорду жүзөгө ашырды. Өткөн жылы ушул 517 адамдын 313-ün сурап, атайын психологиялык тесттерди түзүп, теологиялык анкеталарды түзүп, сурамжылоорду өткөрүп, ошонун негизинде бир тыянактарга келдик. Кимдерди үстүндө иштесек болот, канткенде ошолорду кайра жакшы бир жаран кылып коомго алып келе алабыз. Ушул боюнча биздин адистерибиз абдан жакшы иштерди алып барды. Алар ушул суралган адамдардын өткөн тарыхын иликтеди, келип чыккан тегин иликтеди, илим билимин, диний маалыматын иликтеди. Андан кийин көз караштарын, өкүнүп атабы, өкүнбөй атабы, түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы, ошолардын баарын иликтеп туруп бир бизге рекомендация берип атат да, мамлекет кызматкерлерге. Ушул багытта мындан ары бир чогуу иштейли деп. Москванын баалуу кагаздар базарында орус рублинин куну кескин түштү. Шейшембиде евро менен доллардын курсу 2 рублга кымбаттады. Соңку 2 жылда евронун курсу 77 рублдан, доллар болсо 62 рублдан өттү. Бир күндө эле акциялар 2 триллион 700 миллиард рублга же 7% түшкөн. Bloomberg агенттиги орус ишкерлери бир күндө 16 миллиард долларга чукул байлыгын жоготконун жазды. Рублдун куну дүйшөмбүдөн тарта түшө баштаган. AQShnын Орусия боюнча жаңы экономикалык санкциялары жарыялангандан кийинки алгачкы соодада рубль нарксызданып, орусиялык компаниялардын акциялары кыйла арзандап кетти. 6 апрелде Вашингтон орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция салган болчу. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016 жылкы AQShdагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизди. Британ премьер-министри Тереза Мей Сириянын Дума шаарында химиялык курал колдонгондор жоопкерчиликке тартылышы зарыл деп билдирди. Бул тууралуу Мей журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал ошондой эле Британия өз аракетин AQSh жана Франция менен координациялай турганын белгиледи. Бул 3 мамлекет Сирияда эмне болгонун ийне-жибине чейин билиш үчүн болгон күч аракетин жумшайт. Мурдараак AQSh менен Франциянын лидерлери эгер Сирия бийлигинин химиялык чабуулга тиешеси бар экени ырасталса, ага катаал жооп берилери билдирилген. Аймактан келген кабарларга
караганда Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана Ирандын сакчылар корпусунун отряддары АКШ ракета менен сокку урушу ыктымал деп жогорку даярдыкта турушат. Батыш мамлекеттери Дума шаарындагы адам өмүрүн алган болжолдуу химиялык чабуул үчүн жоопкерчиликти президент Башар Асадка жүктөп жатышат. Сириянын бийлиги менен Орусия мындай дооматты четке какты. Дамаск менен Москва химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюмдун адистерин Дума шаарына киргизүүгө даяр экенин жарыялашты. Facebook корпорациясынын негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг шейшемби-шаршемби күндөрү АКШнын Сенаты менен эл өкүлдөр палатасында социалдык желени миллиондогон колдонуучулардын жеке маалыматтары чыгып кетиши тууралуу көрсөтмө берет. Мурдараак анын кагаз жүзүндөгү көрсөтмөсү Конгресстин энергетика жана соода комитетине жөнөтүлгөн. Өз көрсөтмөсүндө ал бул боюнча күнөөсүн моюнга алган. Британиядагы Cambridge Analytica компаниясы ар кайсы өлкөлөрдө саясий өнүктүүгө колдонуу максатында Facebook'тун колдонуучулардын жеке маалыматын топтогону ачыкка чыккан. Соңку маалыматка караганда бул компания 67 миллион колдонуучунун маалыматын алган. Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг анын компаниясы кардарлардын жеке маалыматын коргоодо кетирген каталар үчүн кечирим сурады. Буга чейин Facebook компаниясы Орусиядагы троллдор фабрикасына байланышы бар экени маалымдалган 250дөн ашык баракчаны жапты. Ал баракчалар көбүнчө орус тилинде маалыматтарды таратканы, алардын Кыргызстанда кеминде 35 000 окурманы бар экени белгилүү болду.